Коомчулукта мекеним Кыргызстан менен бир канча саясатчылар шайлоого даярданып атышат. Алардын ичинде алар биригип жатышат шайлоого жакын. Текебаев, Адахан Матумаров, Темир Сариев, Жанар Акаевдер биригип дал ушул мекеним Кыргызстан менен шайлоого барат деген маалыматтар айтылып атат да. Мекеним Кыргызстан деген ким ал? Ушуну бир жаңы партияны түптөшүп бардыгы биригип атышат депчи. Коомчулукта деп туруп эле өзүңөрдүн пикириңерди ушинтип бере бересиңер. Коомчулук менен чатагы деле жок. Коомчулукта деп эки киши айтып, же өзү кызыккан нерсени эле журналисттер ушундай болуп калды. Коомчулукта. Кайда коомчулук? Бүтүн Кыргызстандын аркасынан ар кандай нерселерди быча берет. Башка маселе, мен бүгүн эле жана маалымат көрдүм. Мына төртөө биригип бир ошо ата мекенге кириптир деп. Туура ал сүйлөшүүлөр жүргөн. Мага да ушундай сунуштарды аябай катуу беришти. Бирок биздин баалуулуктарыбыз башка. Биздин максаттарыбыз башка. Биздин мамлекеттик түзүлүш боюнча, мамлекеттик тартип боюнча, эл аралык саясат боюнча, экономикалык маселелер боюнча таптакыр башка. Ошондуктан биз биригүүгө эч мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эптеп эле биригүү, эптеп эле парламентке баруу деген максатты биз койгон эмеспиз. Бүтүн Кыргызстандын өзүнүн туруктуу, өзгөргүс баалуулуктары бар, позициясы бар. Ошондуктан башка бир партиялар менен биригүү жөнүндө эч кандай сөз болушу мүмкүн эмес. Эгер кимде бир ойлор пайда болуп, биз бүтүн Кыргызстандын программасын, баалуулуктарын колдойбуз десе, биздин эшигибиз ачык. Бирок башка партиянын алдына барып, программаларынан биз макулбуз деп бара турган биздин партия эмес ал. Текебаев менен жакында жолугушуптур. Алардын ичинде Каныбек Иманалиев, Жанар Акаев бар экен. Алар дал ошол саясатчы Адахан Матумаров менен шайлоого аттанышат экен. Анткени ал күчтүү партияны түптөйт деп дагы айтылып атат. Өзүңүз деле окуп атсаңыз керек интернеттен. Анан сиз ошол бүгүн Текебаев дагы биз атайын жыйын кылыптыр, бирок тилекке каршы биз бара албай калдык. Сиз ошондо жакынкы арада ошолор менен жолугуп дегиле да, ушу шайлоо боюнча бир сүйлөшүүлөр болдубу өз ара? Айтып атпаймынбы, өзүңөр жазасыңар да өзүңөр кайра менден сурайсыңар депчи. Мен Текебаев менен жолукпаганыма билбейм качан болду. Айтып атпаймынбы, өзүңөр жазып кайра келип алып, анан өзүңөр сурап коесуңар, ушундайбы дегендей кылып. Аябай таң калыштуу окуялар болот да биздин Кыргызстанда. Мен бир гана ошол уюмдардын атынан сүйлөшүп атабыз, коалиция кылышыбыз керек дегендей болуп, Темир Сариев бир канча жолу келип кетти. Жолуктук, сүйлөштүк, бирок мен чечкиндүү түрдө четке кактым ар кандай сунуштарды. Биз бириге албайбыз. Ушундай. Демек, Кудай буйрса, шайлоого бүтүн Кыргызстан өзүнүн позициясы менен ошолго баягы партиянын ичиндеги адамдар эч качан сырткы бир партияга кошулуп кетпейт, сырттан партия келбейт. Сырттан партия келбейт эмес, сырттан кишилер келбейт. Сырттан партия болобу, киши болобу, эгерде биздин бүтүн Кыргызстандын көз караштарын, баалуулуктарын тааныса, мен 10 жылдан бери айтып келем, эшик ачык. Биз чага келечекте Кудай буйрса 5-6 жылдан кийин мен бүтүн Кыргызстанга келгим келсечи, эшик ачык. Эшик ачык. Мен кайрылып атпайм, түз эфирде деле айтып атам. Бүтүн Кыргызстандын тизмесин Кыргызстандын эли түзөт. Эгерде кайсы райондан өткөндө түз эфир болуп атканда Актала районунан бир кызыбыз чыгып телефон чалбадыбы? Мен силерден талапкер боло аламмы деп. Келиңиз. Келиңиз талапкер болуңуз. Биздин тизмени эл түзөт. Аны талапкердин акчасы да түзбөйт. Талапкердин тааныштары да түзбөйт. Талапкердин ээлеп турган бийлик даражасы да түзбөйт. Тизмеге тек гана элдин колдоосуна ээ болгон азамат, жигиттер, кыздар түзөт. Ушундай. Рахмат, акыркы суроо берейин. Эгер туура эмес суроо берсем, сураныч туура түшүнүңүз. Акыркы суроо мына шайлоо Кудай буйрса жакындап калды. Сиздин жеке көз карашыңызда азыр мисалы
мындай болот атпайбы, жогорку кеңештин депутаттары дагы акырын уже партияларга секирик жасашып, шайлоого жакын. Атайын биримдик деген партия дагы бир өзүнчө бир партиянын дагы аты угулуп калды. Ага деген ошол жогорку кеңештеги бир канча депутаттар өтүшүп, өздөрүнчө баягы лидерлерин шайлаганга чейин баягы көрсөтүшүп, ушундайларга үлгүрүп атышыптыр да. Быйылкы шайлоодо кандай партиялар башы мүмкүн, жана ошол партиялардын артында кимдер турушу мүмкүн, же баягыдай эле уже чечилип калдыбы? Мен өткөн жылы күздө эле айтканмын, атасы да энеси да бир болгон 3 партияны түзүп барганда аттар менен баратышат. Бул ошол сиз айтып аткан биримдик. Биримдик деген түз ошол Жээнбековдер тарабынан түзүлүп аткан партия. Башкалары баары кыйшаңдатып айтыштан чочулашып айтат, түз эле айтыш керек ар бир нерсени. Экинчисин ошол жалаң чөнтөктүүлөрдөн түзүп аткан Кыргызстан партиясы. Чөнтөктүүлөрдөн. Ошон үчүн кээ бир азаматтар кыйкырып атпайбы, 10 миллионго чыгара болду. Ошол азаматтардын баары биз ушул жерге келип алдык. Анан жанагындай чортаман кедей кембагалдар бул жака келүүнү эңсеп да койбогула дегендей түркөйлүк да, абдан чоң караңгылык. Кайсыл жүзү менен айтып атат, 10 миллион сомго көтөрүп коелу деп баягы күрөөнү. Бул кем акылдык. Мен мындай эле айтайын, жумшагыраак. Үчүнчүсү, жана сиз айтып аткан жетекчиси да ким экенин билбеген, программасы кандай экенин билбеген, мекеним Кыргызстан деген. Ошол баягы атасы менен энеси бир болгондор балдардын баары көбөйүп кетип, бир үйгө батпай калгандан кийин ушундай кылып 3 үйгө бөлүп, ошондой кылып үчөөбүз 3 тараптан бара турган болсок, ар бирибиз 30дан добуш алып келген болсок, 90го жетип алган болсок, анан аман эсен кайрадан ушул көрүп аткан күнүбүздү уланта беребиз деген абдан чоң кара санатайлык менен жасалып аткан ой. Бул шайлоодо эки гана партиянын ортосунда күрөш болот. Бири бийлик тараптагылар болот, бири эл тарапта болот. Эл тараптагы партия бул бүтүн Кыргызстан болот. Калган партиялардын баары аттарын эмне десе ошо десин, кандай көйнөк кийсе кийсин, баштарына кандай калпак кийсе кийсин, алардын ички дүйнөсү баягы сөлөкөт ошол бойдон кала берет. Например, да, бүтүн Кыргызстан эле деп коелу, пример келе алып атам. Биз баардыгыбыз сизге кирдик, анан батпай калганда сиз өзүңүз бир партиялардын атын өзүңүз түптөп бересиз да, бизди бөлө баштайсыз. Бирок баардыгыбыздын эмебиз бир, туурабы? Мисалы, кетчү жолубуз, партиянын ичинде өзүнчө бир ишмердүүлүктөр, позициялар бир, просто аттары башка-башка деп атасыз, туурабы? Ооба. Атасы да энеси да бир да алар. Бирок башка-башка аталыштар менен барат. Башка-башка чапан кийишет. Кече СДПК деп кыйкырып жүргөндөрдүн баары эртең биримдик деген чапанды кийип алып барат. Анан СДПК бийлик деп кыйкырып жүргөндөрдүн баары барат дагы көз айнекти тагып алып, жок, биз мекеним Кыргызстанбыз деп барышат. Элдин башын айландыруу максатында. Түшүнөсүзбү? Мына биздин партия жаңы партия. Кайдагы жаңы партия? Сен кечекиле баласың. Сенин көз карашың да белгилүү. Мен сизге бүгүн эле айтып коем, эки эле партиянын ортосунда күрөш болот. Бул элдик, бул бийликтик деген. Түшүнөсүңбү? Бирок шайлоого чыкканда кирип айтат, биз анча-мынча сизди сындап коебуз, кечирип коебуз, өзүңүздүн балаңызбыз го деп. Мына ошондой деген куулукту жарат, куулук менен барат. Башка партиялар айтпаса, мен баарын ачык эле айтайын, ушундай куулук менен күрөш жүрөт. Эл аябай сак болуш керек. Эл абдан кылдаттык менен мамиле жасаш керек. Анан бүгүн жанагы ун берип келип аткандар толуп атпайбы азыр? Ысык көлгө барып, Нарынга барып, Баткенге барып, баягындай өтө жүрөктөрү боорлор езилип кетип, боорукердик көрсөтүп аткандар. Бүт баары шайлоонун аркасынан гана жасалып аткан иштер. Алардын боорлору езилбейт, алардын боору. Бул шайлоого жасалып аткан шайтандын оюндары. Эртең эл кайрадан чуркап ушулардын аркасынан кетет дагы, шайлоо бүткөн эртеси күнү анан отуруп алып, сөгүнүп отурат. Атаңдын көрү баягыларды келип калыптыр. Келип калган жок, сен алып келдиң. Анын унун төлөп бердиң. Берип аткан майын төлөп берип атасың, алып аткан акчасын актап берип атасың. Ошондуктан сак бол. Сак бол кагылайын элим, сак бол. Кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет деп, кичине бирдемесин алып жеп алып, секиргениң эч нерсе эмес. Келечегиңди жок кылып атасың, айланайын кыргызым. Келечегиңди сатып атасың, келечегиңди өз колуң менен жеп атасың. Бул күлкүлүү эмес, бул кайгылуу, бул ыйлай турган бүгүнкү кырдаал. Мына ошол 3-4 партия бири-бири менен жармашып, боорлор езилип,
ыйлап сыктап кыдырышат эми. Баарына тил бүтөт. Мына ушундай көрүнүштөрдү бүтөсүңөр.